ишаратта кызылга карабай өтүп бирөөдү өлтүрдүң, атайлап өлтүрүп атасың. Ичип алып ролго отурдуң, сен атайлап өлтүрүп атасың. 60 менен жүр деген кезде сен 120 менен келип токтолуп өлтүрдүңбү? Атайлап өлтүрүп жатасың. Эми карап тур. Ниса сүрөсү 93-аят. Ва мен яктул муъминан мутааммидан. Ким бир имандууду кастан өлтүрсө, фажазауху жаханнам. Өлтүргөндүн жазасы дозок. Халидан фиха. Дозокто түбөлүк калат. Ва гадибаллаху алейх. Адам өлтүргөнгө Аллахнын газабы болот. Ва ла'анаху. Аллах наалат айтат. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Жанага эң каттуу азапты Аллах даярдап коёт дейт. Маида сүрөсүнүн 32-аят. Аннаху мен катала нафсан бигайри нафсин. Кимде ким бир нафсты, бир жандыкты бир себепсиз өлтүрсө, ау фасадин фил ард, жерде бузукулук кылып өлтүрсө. Кантип бузукулук? Ичип алып, кыйын болуп, эрежеге карабастан, факаннама каталан наса жамиа, ал бардык адамдарды өлтүргөндө күнөөкөр болот. Бардык инсаниятты өлтүргөндө күнөөгө дуушар болот. Бирөөдүн өлүмүнө себеп болбо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат: кыямат күнүндө өлгөн адам өлтүргөндүн мойнунан жетелеп келет дейт. Ал курал менен өлтүрдү, машина менен сүзүп өлтүрдү. Өлгөн адам өлтүргөндүн мойнунан жетелеп келип: "Я Рабб, ey Rabbim, салху сурагын, лимма каталат, бул мени эмне үчүн өлтүрдү?" деп кыяматта мойнуңан жетелеп келет.